Маалыматтарды таратуу, акчалай кайрымдуулук кылуу, жеке позицияны билдирүү баары бир эле клик басуу менен. Активизмдин санарип дүйнөдө кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Келиңиз, Кыргызстандын мисалында талдап берели. Санарип активизм телевидение, радио, интернет жана социалдык тармактар сыяктуу жалпыга маалымдоо куралдарын колдонуу менен ишке ашырылган жарандык активизмдин бир түрү. Санарип активизмдин эң глобалдуу жана популярдуу мисалдарынын бири бул Black Lives Matter жана Me Too кыймылдары болуп саналат. Алар жөнүндө баарыбыз эле уксак керек. Жөнөкөй эле лайк, комментарий, репост, публикация менен кандайдыр бир өзүңүздүн оң таасирдүү позицияңызды билдирсеңиз, бул дагы санариптик активизм болуп саналат. Мисалы, Татьяна Зеленскаянын иллюстрациялары, профилдик сүрөттөрдү өлкөнүн желегине өзгөртүү, Баткен областындагы жабырлануучуларга каражат чогултуу тууралуу маалыматтарды камтыган постторду репост кылуу. Мунун баары Кыргызстандагы санариптик активизмдин мисалдары. Медиа активизм катарына социалдык тармактарды жана хэштегтерди колдонуу менен ар кандай онлайн акцияларды уюштуруу жана өткөрүү дагы кирет. Маселен, Кыргызстанда жыл сайын 8 мартта аялдардын укугу үчүн тынчтык жүрүштөрү өткөрүлөт. Бишкек Feminist баракчасы жөө жүрүштү координациялап, маршрутту коопсуздук эрежелерин колго алат. Бул демилгелердин баары аябай масштабтуу көрүнүшү мүмкүн. Бирок чынында медиа активизм канчалык деңгээлде натыйжа бере алат? Медиа активизм анын кеңири таралышы, ыкчамдыгы, интерактивдүү потенциалы жана мүмкүнчүлүктөрү үчүн көбүрөөк мактоолорго ээ. Бирок ал көп учурда анын төмөн натыйжалуулугу үчүн сынга алынат. Негизги минустардын бири чындыктын обочолонуу болуп эсептелинет. Мисалы, колдонуучулар кайсы бир көйгөй боюнча чыгарылган постту репост кылып, андан алыры эч кандай аракет жасабай өзүнүн кошо турчу салымын кошту деп эсептеши мүмкүн. Көптөгөн критиктер медиа активизм көп учурда реалдуу катышуунун жана кызыгуунун деңгээлин өлчөй албайт деп эсептешет. Медиа активизм өз алдынча аны офлайн режиминде өткөрбөстөн мааниси сезилиши мүмкүн. Бирок ал актуалдуу маселелердин жайылтуунун жана элди тартуунун альтернативдүү, кээде кыйла натыйжалуу жолдорун сунуштайт. Бул видеону аягына чейин көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Ал эми медиа активизм жана санариптик укуктар жөнүндө көбүрөөк билгиңиздер келсе, профилдеги шилтеме менен өтүп, макаланы окуңуз.